Бишкек биздин сүйүктүү борбор шаарыбыз. Акыркы жылдары ал жаңы дем менен өзгөрүп, заманбап калаага айланууда. Учурда шаарыбызда ири инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашып, өзгөчө көңүл жол транспорт тармагын жакшыртууга, заманбап коомдук транспортты өнүктүрүүгө бурулуп келет. Бишкек шаарында күн сайын миңдеген тургундар коомдук транспортты пайдаланышат. Бул транспорттук кызматтар шаардыктардын күнүмдүк жашоосунда маанилүү орун ээлейт. Жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу тейлөөнү камсыз кылуу максатында өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун түздөн түз колдоосу менен 1000ден ашуун жаңы автобус сатылып алынып, автобустук парктар жаңыланды. Коомдук транспорттун үзгүлтүксүз каттоосуна шарт түзүү максатында финансылык каражаттар бөлүнүп, шаардын жолдору жана көпүрөлөрү реабилитациядан өтүп, жаңы жолдор салынууда. Өлкө жетекчиси тарабынан коюлган масштабтуу модернизациялоо жана жаңылоо иштеринин ичинде Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте ишке ашырылып жаткан шаардык транспортты өнүктүрүү долбоору дагы бар. Бул долбоордун алкагында транспорттук маанилүү объектилер 1951 жылы курулган 1-чи депо жана 1971 жылы курулган 2-чи депо толугу менен жаңыланды. Жарым кылымдан ашык убакыт ичинде бул деполор жүздөгөн троллейбустарга баш баанек болуп, шаардагы маршруттардын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздап келген. Бирок убакыт өтүп, аларды жаңыртуу зарылдыгы жаралды. Бүгүнкү күндө 2-чи депо толугу менен реконструкцияланды. Жалпы аянты 4,7 гектар болгон аймакта 5860 чарчы метр имараттар жаңыланып, инфратүзүм заманбап талаптарга ылайыкташтырылды. Бул жерде бир убакта 90 автобус жана 60 электробус шаар ичине чыгарылып, Бишкектин тургундары менен меймандарын тейлейт. 2-чи депо аймагында айдоочулар үчүн атайын спорттук инфратүзүм катары заманбап футболдук аянтча курулуп, алардын ден соолугун чыңдоосуна шарт түзүлдү. Долбоордун алкагында 12 метрлик 3 эшиктүү 120 жаңы электробус алынып, 85 кубаттагыч түзүлүш орнотулду. Аталган объект экологиялык багытты толук колдойт. Бул шаардагы электр транспорту үчүн чоң кадам. Ошондой эле жаңы алынып келинген электробустардын баарына кондиционер орнотулду. Жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн полу жерге жакын жайгашкан. Электробус 80ден ашуун жүргүнчүнү ташууга ылайыкталып, 280 чакырымдан 320 чакырымга чейин жүрө алат. Ремонттук базада 6 тейлөө канавасы иштейт. Алардын имараттары оңдолуп, ичинде айдоочулар менен жумушчулар үчүн жуунуучу бөлмөлөр, дааратканалар, тамактануучу жайлар жана жыйын залдары да жаңыртылып, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Аны менен катар унаа жуугуч жайлары транспорттун дайымкы тазалыгын камсыздайт. Дал ушул эле долбоордун алкагында Бишкек шаарындагы 1-чи депо дагы жаңыртылып, жалпы аянты 3,5 гектарды түзгөн аймакта 3659 чарчы метр имарат жаңыланууда. Бир убакта 70 автобус жана 60 электробус тейленет. Деподо 6 тейлөө канавасы, 32 кубаттоочу станция, административдик корпус жана унаа жуугуч жайлар бар. Аталган депо аймактары жөн гана база эмес. Бул Бишкектин коомдук транспортун заманбап деңгээлге чыгарган, туруктуу өнүгүүгө багытталган ири инфратүзүмдүк долбоор. Бишкек шаарынын мэриясы жашоочулар үчүн ар тараптан кам көрүүдө. Шаар ичинде жүргүзүлүп жаткан оңдоо иштери, өзгөрүүлөр, тазалануулар, шаарыбыздын келечегине кылынып жаткан аракеттер сүйүктүү борбор шаарыбызды жашоого ыңгайлуу, өнүккөн калаага айлантуу боюнча комплекстүү чараларды жүргүзүү, анын ичинде экологиялык жактан таза жана заманбап коомдук транспортты киргизүү багытында иштер мындан ары дагы улантылат.